Ырчы Самара Каримова. Андай маалымат кайдан чыкканын билбейм. Саламатсызбы? Алгач чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсызбы? Быйыл 2020-жылдагы мен үчүн үзүрлүү, эмгектүү жыл болуп башталды. Чү дегенде эле 1-2 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун Бишкектеги филармонияда концертине катыштым. 2 күн концертте аншлаг болуп, аябай жогорку деңгээлде өттү. Ал эми 2 январда түнү менен Москвага учуп кетип, мекендештердин суроосу боюнча Кремлде жеке концертте эс алуу күнү эмес, иш күнү болуп калгандыктан көптөрү келе албай калдык дагы, койбойсузбу деп суранышкандан улам 3 январдан 7 январга чейин концерт койгонбуз. Кыргыз элинин ырларына куса болуп жүргөн мекендештерге аз да болсо суу септим десем жаңылышпайм. Кыргызстанга барып келгендей болуп келдик деп ыраазычылыктарын да айтып жатышты. Айрыкча сиз кыргыздын гимнин ырын ырдаганда көзүбүздөн жаш алдык деген көрөрмандардын жагымдуу сөздөрүн уга алдым. Кремлде концерт бергенде бир нече тилде ырдап чыккансыз. Дагы башка тилдерди ырдоонун үстүнө иштеп жатат дедиңиз эле. Жылыштар барбы? Учурда изденүүнүн үстүндөмүн. Дагы да башка тилдерди ырдап чыгам. Ошол концертте башка тилдерди ырдап чыкканыңызда кээ бирөөнө жакпай, ордунан туруп кетти деген маалыматтар тараган. Буга кандай комментарий аласыз? Мен эч качан бирөөнүн оюна ээрчиген эмесмин. Концертимде адамдар аябай көп болгон. Мындай көрүнүштү көргөн эмесмин. Мындай пикирлерди колдобойм. Бул мен үчүн чек эмес, ийгиликтердин башталышы. Госдумадан алган сыйлыгыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Учурда абдан толкунданып жатам. Анткени кече 23 январда Орусия Федерациясынын улуу державасынын Госдумасына сыйлыкка ээ болдум. Ушул элдердин достугуна салым кошконум үчүн, Кремлде концерт бергеним үчүн ыраазычылык баракчасын алдым. Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттикleri жылтанып үчүн ушундай сыйлыкка татыдым. Концертиме 2 Госдуманын депутаты келген болчу, бирок аларга сөз берилген эмес. Ошондо алар концертти ошондон улам алар Госдумага чакырып, комитет мүчөлөрү да келип, мамлекеттик деңгээлде ыраазычылык баракчасын тапшырышты. Бул мен үчүн сыйлык болду. Эки элдин достугу үчүн, бир чыгармачыл адам үчүн адамга жогорку баа бергени деп билем. Улуу державасынын Госдуманын депутатынын сыйлыгы алуу мен үчүн сыймык. Сыйлык мен үчүн стимул. Акыркы убакта айыл күйөөсү тарабынан сабалып, алардын колунан көз жумгандар көбөйдү. Аял эне катары бул көйгөй тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Мындай көрүнүштөрдүн жүрөгүм ооруйт. Бул билимсиздиктен деп эсептейм. Адам издениш керек, билим алыш керек, чет өлкөгө чыгыш керек дебейм. Кыргызстандан жакшы билим алса болот. Дүйнө элине бардыгына ыйман берсин. Ар бир аял заты мамлекет тарабынан корголушу керек. Ар бир аял заты бактылуу болушун каалайм. Социалдык тармактарда депутаттыкка аттанат деген маалыматтар тарап жатат. Бул маалымат чынбы? Жок, андай маалымат жок. Андай кабарды кайсыл жактан чыкканын билбейм. Азыркы менин максатым чыгармачылык менен кызуу иштеп, дагы да көптөгөн мамлекеттерге концерт берүү. Анан келечекте кандай болот, аны бир гана жараткан көрсөтөт. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ырчы жана композитор Ильяс Абдыразаков, Медина Мыктыжубай сүйүү тууралуу ырларынын баары ага арналат. Таланттуу ырчы, талай хит ырлардын жаратуучусу Ильяс Абдыразаков гезиттин бул жолку санын апта каарманы. Темабыз ырчынын жашоосундагы аял заты. Ильяс мырзанын апасы Жубай жана жашоосуна көрк берген кызы тууралуу баарлашыбыз кызыктуу болду. Кызым кичине кезинде ыйласа, менин ырларымды коюп койчубуз. Ыр угуп жатып уктап калчу. Азыр өзү да кыңылдап ырдап калды. Обонду бузбай ырдайт деген ырчынын маеги Суперинфонун жаңы санында. Маалымат булагы, Супер чекиткейжи. Кыз Бурактын экс-ырчысы Айпери Сыдыкова эркек аялды башкарыш керек, ызылдаса токмоктош керек. Эстрада ырчысы Айпери Сыдыкова өзүнүн жеке баракчасына пост жазып чыкты. Оба, эркек аялды башкарыш керек. Бирок көп эркектер башкаруу дегенди такыр башкача түшүнүшөт. Башкаруу десе эле аялды иштетпей, досторуна кошпой, жасантпай, жакшы сөз мактоолорду айтпай, дос тууганын көзүнчө корс тийип местасына койсо башкаруу деп эсептелет. Өзү кочолоп, дейдип же ойнош ойноп жүрсө да аялы билмексен болуш керек. Ызылдаса токмоктош керек. Өзү аз келгенсип тууган уругуна чейин киришип, тилдеп, кемсинтсе да кулагы дүлөй, тили дудук кылып коюш керек. Антпесе
подкаблучник болуп калат. Анын тукумун улап аткан аялга рахмат айтпай, башка бирөөнүн балдарына күйүмдүү болуп көрүнүшөт. Үй бүлө курган эркек бак тиккен багбандай эле. Мөмөлүү дарактын ашыкча өсүп кеткен бутактарын ойду келди кыркып бутактаса мөмө начар болуп калат. Туура, кыркып бутактасын, какшатпай сугарсын, бакты анырайтып ачып коюп туганынан баштап итине чейин талатып бербесин. Мөмөсүн жулкуп жерге кагып салбай, абайлап колу менен терип алсын. Ошол сага мөмөлүү жана сүйүктүү дарак. Ошол сага башкаруу. Туура башкаруу бирөөнүн багып чоңойтуп койгон даяр кызын айга тенеп үйлөнүп алып, аны кайра жер менен жер кылып басынтып, башынан тарбиялайм десеңер адашасыңар. Сындырып салышыңар мүмкүн, бирок башкалардан тарбиялай албайсыңар. Силер менен эптеп эле балдарды үчүн, ошолорду чоңойтуп алыш үчүн эле жашап калышат. Аны көргөн кызыңар бул дүйнөдө жакшы багбандар бар экенин билбей чоңоет. Жаман багбан өзүнүн багын сындырып кууратат. Андан да жаман багбан жакшы багбандын кооз жагына көз артып, аны да багын сындырганга аракет кылат, деп жаздырчы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Кыргыз-казактын кыздары суктанган актер Таукел Муслим келинчегим Махаббат мага да апама да бир көргөндө жакты. Режиссер Руслан Акундун апамды издеп эки тасмаларына тартылып, Кыргызстанда да жылдызы жаңган казак актеру, теле алпаручу Таукел Муслим үйлөндү. Атактуу актердун жүрөгүн 24 жаштагы Махаббат Тутбаева аттуу казак кызы багындырган. Биз Таукел Муслим менен байланышып, жубайы алардын сүйүү баяны тууралуу маектештик. Маалымат булагы Супер Чекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.